Нарын облусундагы бардык ооруканаларда дары тартыштыгы жаралды. Бейтапканаларда жүрөк оорусу менен жабыркагандарга жана кан басымы барларга берилүүчү препараттар жетишсиз. Дары-дармек тартыштыгы 1 жылдан бери созулуп келе жатса, акыркы 1,5 айда абал бир топ эле оорулаган. Нарын облустук бириктирилген ооруканасында өнөкөт ооруларга эң зарыл болгон 15 дарынын түрү жетишпейт. Арасында психикалык ооруга керектелүүчү препарат дагы бар. Дары-дармек таңсыктыгы былтыр эле башталган. Оорукана жокторун алуу үчүн 8 жолу тендер өткөргөн, бирок эч бир компания катышпаптыр. Жана нитроглицерин, аминазиндер Украина тараптан келет. Согушка кырдаалга байланыштуу келбей жатабы деп, логистиканын цепочка бузулгандан деп ойлоп атабыз. Бизге кээ бир дарылар объему азыраак керек да. Мисалы биз анча көп закупка кыла албайбыз. Мисалы шетинде бир 10 чакты дары керек. Мисалы аминавен деген бар, жаш балдарга жана ымыркайлардын парентеральное питание деп коет да. Бизге жылына 10 эле дары керек. А 10 дарыларды берсек, может фирмалар ошо количество аз деп, может катышпай атат да. Жетишпей жаткан дарылардын басымдуу бөлүгү оор абалда же кыйналып келген бейтаптарга сайылат. Жагдайдан чыгуу үчүн дарыгерлер таблетка түрүндөгүсүн берип, такыр эле жокторунун ордуна курамы окшошун берип жатышыптыр. Акыркы күндөрү мына оорулар өзгөчө боюнда бар аялдарда кан басымы жогоручулар көп кездешип атат. Ошол учурда канды жогорку басымды өтө ылдам түшүрүү үчүн ошондой бир инъекционный формалар керек болот. Дарылардын, гипотензивный препараттардын. Ушул эбрантил деген дары бир убакта келди, андан кийин ал дары да жок болуп калды. Азыр ошол дары бизде жок. Аябай керек болгондо айлабыз кеткенде тууган уруктары өздөрү сатып келип атышат. Метоклопрамид бар. Нитроглицерин жок болуп атат. Нитроглицерин жок. Жагдайдан улам милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Нарын аймактык башкармалыгы ооруканалардагы дары-дармектерге мониторинг жүргүзүүдө. Бирок жетишпеген препараттардын саны кыскарбастан барган сайын көбөйүп жатканы белгилүү болду. Борборлоштурулган былтыр пландалган ошо областта мисалы областной мекеме координатор тарабынан уюштурулуп, областтык бүт саламаттык сактоо мекемелерине сатырылып алат. Райондук ооруканаларда дагы абал корч. 18 препараттын түрү жетишпейт. Бул боюнча саламаттыкты сактоо министрлиги баш болгон тиешелүү мекемелерге маалымат берилген. Былтыр милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан бейтапканаларды дары-дармек менен камсыз кылуу үчүн 62 миллион сом бөлүнгөн. Дүйшөн Шаршенбеков, Нор Забылаев, Алато 24, Нарын облусу.